والصلاة والسلام على نبينا Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Шабан айынын 14-сі орозо айына саналуу күндөр калды. 2 жуманын ары бери. Анан ушул эскертүү пайда берет. Шабан айында өткөндө да өткөнбүз, бирок кайра эле бул тиешелүү бир суроолор бар экен. Анан ушуга тиешелүү кылып кыска сабак сүйлөтсөк. Биз айтканбыз, буга чейин Шабан сабагы боюнча алымдар айткан, өзү бул Шабан айы орозонун алдындагы ай. Бул айда адам канчалык Куран окуп, көп зикир кылып, нафил намаздарды окуп, орозо тутуп, эң көп кылына турган амал бул Шабан айында. Орозо көп тутса, анан орозого киргенде ал адамга орозо жеңил болот. Шамдагай болот ибадаттарда. Ошол орозо айындагы соопторго жалкоолонбостон, ныксырабай, жакшы абалда өткүзгөнгө мүмкүнчүлүк болот. Ал эми Шабан айы жөн эле өтүп кете турган болсо, билбей эле, орозо келип калды деп кирген адамдарга кадимкидей орозо айы оор болот. Бул боюнча алымдар айтып келет. Ошондой эле мисалы жана 5 намаздын алдындагы 4 рекет сүннөт, багымдаттын алдындагы 2 рекет сүннөт, адам канчалык өз убагында дарат алып келип сүннөтүн жакшылап окуса, парсы да жакшы окуйт. Ушул сыяктуу эле Шабан айында да адам көрүк орозо тутуп, орозого даярдык көрүп кылган болсо, орозосу да жеңил болот. Анан мен айтып кете турган нерсе, ушул эскертип кетейин дегем, туугандар, ушул Шабан айында кайсы бир мусулмандар, жакындар болобу, тааныштар болобу, талаш тартыш болгон болсо, же жүрөктө мындай бир капачылык же кек сактоо болуп кала турган болсо, заматта ушуну кечирип, көкүрөктү кенен алып, тааныштар болсо жазылып калыш керек. Себеби бул Шабан айында амалдар көтөрүлөт деп келет. Мисалы, 1-4 күнү адамдын сооп амалдары көтөрүлөт Алла Тааламга. Ошон үчүн пайгамбар ошол күнү орозо болушту каалаган го. Ошондой эле бир күндүк көтөрүлө турган амалдар бар. Бир күндө, мисалы, күндүз күнүн амалы түнгө жетпей көтөрүлөт. Түндүн амалы күндүзгө жетпей көтөрүлөт. Мисалы, асыр намазынан кийин көтөрүлөт, анан багымдат деп келет. Ошол сыңарда эле бир жылдыкта көтөрүлө турган амалдар бар. Бул ушу именно Шабан айында деп айтылат. Шабан айында амалдар көтөрүлөт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткандай, Шабан айында адамдар кайдыгерде болот. Ражаб менен Рамазандын ортосунда адамдар кайдыгерликте болот. Бул айда ошо амалдар көтөрүлөт, аламдардын Роббиси болгон. Мен ошон үчүн жакшы көрөм. Фаухибан юрфаа амали ва ана соим. Мен орозо болуп турган кезде ушу амалдардын көтөрүшүн каалайм деген. Ошон үчүн Шабан айында пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эң көп орозо туткан. Алымдар 3кө бөлүнөт. Ушу Аллах Тааламга амал көтөрүлөт деген ушул биринчиси 3кө бөлүнөт. Биринчиси ушул күндүз күнүн амалы түнгө калбай, түндүн амалы күндүзгө калбай көтөрүлүшү. Бул айттык асыр намазынан кийин анан багымдат деп. Экинчиси болсо ушул 1-күн менен 4-күн. Бул күндөрдө амалдар көтөрүлөт. Сооптор көтөрүлөт Алла Тааламга. Мындай кабыл болуп, ошол күндөрдө пайгамбар орозо туткан. Жана бир жылдык көтөрүлгөн бул Шабан айында. Ушул Шабан айында Алла Таалам айтканда, илейхияс адул калимут тойиб. Аллах Тааламга жакшы сөздөр көтөрүлөт. Вал амалу солих ярфауху. Жана солих амал ушул амалды өйдө көтөрөт деп айтат. Сөздөр дагы өйдө чыгат, бирок ошону кабыл кылып көтөрө турган нерсе бул амал. Жөн эле сөз өзү жарабайт деп тафсиринде алымдар айтат. Мына ошондой амалдар, сооп амалдар көтөрүлүп жазыла турган учурда кээ бир адамдардын амалдары көтөрүлбөй, каралбай калат. Периштелер карабайт ал амалдарды. Ошонун биринчиси эле ширк кылган адамдар. Ширк кылган адамдардын амалы көтөрүлбөйт. Мушриктер. Ошон үчүн ширктен сак болойлу туугандар, жакшылап үйрөнөлү. Элестетиңиздер, адам намаз окуп жүрүп деле ширкке чыгып кала турган болсо, эч кандай амалдары каралбайт. Бул биякта турсун. Эгер ошентип тооба кылбай өтүп кете турган болсо, сооп амалдары жазылбайт, бейиш арам болот, тозокто түбөлүп калат деп канча келген. Аллахтын налаты жайт, эч кандай амалы кабыл болбойт, кур бекер кетип калат да. Эгер тооба кылбай өтүп кете турган болсо. Ал эми ушундай сезондордон, сооптордун сезону, мүмкүнчүлүктөр болуп аткан кезде арылбай койсо ширктен, анда такыр каралбайт деп келди. Анан экинчиси бизге тиешелүү мына. Айрымдар таарыныч, капа бири-бирине. Ошондойлор дагы бири-бири менен келишип, элдешип албаса, алардын амалы көтөрүлбөйт деп келет хадистерде. Периштелер ошонун амалын көтөрдү. Алла Таалам айтат экен да, ар бир талашып тартышкан, бири-бири менен чечилбеген, ортосунда бири-бирине жек көрүү бар. Ошолордун дагы таштап салгыла, сооптор көтөрүлбөсүн деп айтат экен. Ваядау ахлал хик би хикдихим хатта ядау. Качан ошол жек көрүүсүн, ошол кек сактоосун таштамайынча таштап салгылалар деп айтылат дейт. Кандай коркунучтуу. Ошон үчүн туугандар, жакын адамдар менен бирөөгө кегиңиз бар, бирөөнү жаман көрүп жүрөсүз, же бирөө менен бир дүйнө ишинде талаш тартышып кеткенсиз, ошоңго чейин элдешпей жүрөсүз. Ошолор менен элдешип, жарашып, көкүрөктү кенен алып алыңыз тууган. Антпесеңиз жүрө берет эч кандай амалдарыңыз көтөрүлбөй.
Коркунучтуу башка бир хадисте келет, ушу 1-4 күнү дагы көтөрөйүн десе дагы анда да таштап коет экен, элдешкенге чейин таштап койгула деп. Ошо Шуара сүрөсүнүн 88-89 аятында да Алла таалам айтат: "Яума ла янфау малун вала банун". Ал күндө, кыямат күнүндө акча дагы, бала чака дагы жардам бербейт. Илля ман аталлоха би калбин салим. Тек гана Аллах тааламга ким саламат жүрөк менен келген адам. Саламат жүрөк менен. Мындай эч кимге жек көрүүсү жок мусулмандарга. Бирөөлөргө зулум кылган эмес, жүрөгү таза, көкүрөгү кенен. Ошон үчүн мурунку сахаба табииндердин белги сөздөр бар. Эң жакшы амалдардан бул саламат судур, көкүрөктүн кенен болушу, напсинин таза болушу, башка бирөөгө жакшылык каалоо, жүрөктө кек сактоо, бирөөлөргө зулум чегип же ушундай абалда болуп калган болсо кечирип коюу, элдешүү. Мына ушул жакшы амалдардан деп келген. Момундардын сыпаты ушундай. Алла таалам Хаш сүрөсүнүн 10-аятында айткандай: "Валлазина жау мин ба'дихим якулуна роббана гфир лана". Кийин келген адамдар ушинтип айтышат дейт: "О Роббибиз, биздин күнөөлөрүбүздү кечир, бир туугандарыбыздын күнөөлөрүн кечир, өтүп кеткен бир туугандарыбыздын. Аллазина сабакуна бил иман". Иман менен өтүп кеткен биздин мурунку бир тууган мусулмандардын күнөөсүн кечире көр. "Вала таджал фи кулубина гиллан лиллазина аману". О Аллахым, биздин жүрөктөрүбүзгө ошолорго болгон иман келтирген адамдардын карата кек сактоо кылба, жек көрүү кылба деп атат. "Роббана иннака рауфур рахим". Сен мээримдүүсүң жана ырайымдуусуң деп. Мусулман адамдын сыпаты ушундай болот. Анан ушундай жакшылык күндөрдүн, ушундай сооп сезондордо амалдар кабыл болуп көтөрүлө турган кезде кайсы бир дүйнө үчүн бирөө менен талашып тартышып алып ошол чечилбей кала турган болсо кандай өкүнүчтүү да, өкүнүчтүү. Көкүрөктүн кенен болушу, жүрөктө бирөөгө кек сактабашы бул аябай жакшы амалдардан. Мен силерге бир окуяны айтып берейин ушул боюнча. Бул окуя Сунан Ахмадта келген да, Сунан Ахмадта келген. Ушул Имам Ражабта китебинде келтирет, санат сохих депчи мунун. Көкүрөктүн кенендиги, эч кандай кек сактабай, башка адамдарга талаш тартышып кетсе да бат жазылышы, ушул окуяны түшүнсөңүз, альхамдулилля, бул да бир чоң түрткү болот адамдын башкаларга кек сактабашка. Анас радиаллаху анхудан келет. Пайгамбар саллаллаху алейхи күндөрдүн биринде 3 күн катары мен айтат да: "Силерге азыр ятлу алейкумул ан рожул мин ахли жанна". Азыр силерге ушул бейиш элеринен болгон бир киши кирип келет деп айтат. Анан бир киши кирип келет. Келип көргөндө сахабалар көрөт. Анан ушул бейиштин адамы болсо, анда мен муну изилдейин деп Абдулла ибн Амр деген сахаба ошонун артынан из кылат. Ошонун үйүнө барып конокко барат. Мындай чыкканда 3 күн түнөйт деп айтат. 3 күн түнөп, фалам яралаху фи байтихи кафиру амал. Анын үйүнө мындай өтө деле көп сооп амалдарды кылып атканын көрбөйт, эл катары эле намаз окуйт, ошолордун көрөт. Анан сурайт: "Сен эмне бир амал кыласың?" деп. Анан тиги киши айтат: "Эч кандай, сен көрүп тургандай эле, кадимкидей эле ушул амалдар. Тек гана ушул илля анни абиту ва лейса фи qalbi shay'un ala ahad minal muslimin". Мен ар бир түнөгөндө, уктарда да, мен жүрөгүмдө билем дейт. Эч бир мусулман адамдардын бирине дагы жүрөгүмдө эч кымындай дагы кек жок дейт менде. Анан Абдулла ибн Амр айтат: "Бихада балага ма балаг" депчи. Мына ушул нерсе менен жеткен турбай деп. Субханалла, карасаңыздар. Биякта турсун жана көрө албастык, бирөөдөгү болгон неаматты жек көрүү, ошонун жок болуп кетишин каалоо деген алго соопторду толугу менен жок кылат. Бу жерде кек сактоо, бирөөлөргө жүрөктүн тарышы, бирөөлөргө мындай бир кыжалат болуу, ошо жактырбоо деген мунун жүрөгүндө эч нерсе жок дейт мен. Эч кандай эч нерсем жок. Ушул адамдын ушундай амалы менен Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эмне деп айтты? Азыр силерге бейиштин кишиси кирип келет, карагыла деди. Субханалла. Абдулла ибн Амр дагы Сунан ибн Мажада келет. Сураган өзү: "О Аллахтын элчиси, адамдардын эң жакшысы ким?" деп. Ошондо Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жооп берген: "Куллу махмумил qalb садуқул лисан" деген. Жүрөгү мындай кенен адам да. Тилинде чындыгы бар, жүрөгүндө тазалыгы бар. Башка бирөөгө кенен, бирөөлөрдү кек сактап, бирөөлөргө жүрөгү тарып, андай эмес. Махмумул qalb дегенде анан айтат да, Абдулла ибн Амр Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга айтат: "Тилдеги чындыкты билдик, бирок махмумул qalb деген кандай?" дегенде Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жооп берген: "Ал такыба, таза, күнөөдөн алыс, башка бирөөлөргө зулум кылбаган, кек сактабаган, көрө албастык кылбаган адам" деген. Көрдүңүздөр, мына жүрөктүн кенендиги, жүрөктө кек сактаба, жүрөк тазалык деген эмне деген десе, главный жүрөк таза болсун деп коет го кээбилер. Бул туура эмес сөз. Жүрөк таза болсо ал амалга чыгат. Сөзү таза болот, амалы таза болот. Ошол жүрөгүнүн таза экенинен кабар берет. Анан күнөө иш кылып деле жүрөк таза болсо болду деп кээбилер ушинтип айтып коет да. Жүрөк тазалыгы ушул экен: такыбалыгы, тазалыгы,
ошондой ширк жанагындай күнөөлөрдөн алыс болгондугу, жана башкаларга зулум бербегендиги, жана бирөөлөргө кек сактабагандыгы, жана көрө албастыктын болбошу. Ушул нерсе бизде болсо жүрөгүбүздө, алхамдулилля, жүрөк таза, саламатта деген. Эгер ушул нерселерден биз арылган болсок, ушундай жакшы күндөрдө амал көтөрүлүшүнө себепкер болот. Эгерде башка бирөөлөргө кек сактап, ушундай көрө албастык, жек көрүү, бирөөлөрдүн жакшылыктарына кыжалат болуп, ошондой болсо, анда Аллах сактасын, бул оору жүрөк, муну дарылаш керек. Туугандар, баарыңыздарды чакырып кетем. Мына саналуу эле күндөр калды, 2 жуманын ары бериси орозого чейин. Ошого чейин жүрөктөрүбүздү тазалап, кечирбегендерди кечирип, кек сактагандарды жүрөктөн чыгарып, таарынышып жүргөн адамдар менен элдешип, жарашып, жакшы ойдо, жакшы абалда орозого кирейли, амалдарыбыз көтөрүлгөн абалда. Мына ошондой болсок, алхамдулилля, бул сезон айы. Бизнесмендер билет, ар нерсенин өзүнүн сезону бар. Ошол кезде шалакы болуп, бош болуп иштебей койсоң, кур каласың. Мына ушул сооптуу айдын, сооп жыйноонун сезону келип келатат, ороз айы. Ошого даярдык көрөлү. Мына саналуу күндөр калды. Шабан айында эмнени кылабыз? Көп орозо тутабыз, көп Куран окуйбуз, көп намаз окуйбуз. Бул нерселер жакшы нерсе. Бирок бир күндү чектеп, ошол күндө мынча рекет намаз оку, мындай деген нерселер, алымдар айтат, жок мындай нерселер.